19-кылымдын орто ченинде Индияны Англия толугу менен каратып алат. Индия Англиянын соода рыногуна жана англиялык өнөр жайдын Сырьё булагына айланат. 1885-жылы түзүлгөн Индия улуттук конгресси ИУК партиясы жергиликтүү өнөр жайды өз башкаруу жана коргоо талаптарын коёт. 1906-жылы Мусулман лигасы түзүлөт. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Индия менен Англиянын ортосунда карама-каршылыктар күчөп, 1947-жылы 15-августта Улуу Британия Индиянын көз карандысыздыгын таанууга аргасыз болот. Индия диний принцип боюнча Индия союзуна жана Пакистан болуп эки доминионго бөлүнөт. Бөлүнүү индустар менен мусулмандардын кагылышуусу менен коштолуп, натыйжада 1 миллиондон ашуун адам кырылат. Диний кагылышууларга каршы чыккан Ганди шовинисттер уюмдун өкүлү тарабынан өлтүрүлөт. ИЮК лидери Неру Индиянын премьер-министри болуп дайындалат. 1949-жылы 26 ноябрда жаңы конституция кабыл алынып, Индия республика болуп жарыяланган. Бул конституция 1950-жылы 26 январда бул күн Индия республикасынын күнү деп белгиленет. जिसके पिछले भाग में मिजोरम यात्रा है, जिसका
26 январда күчүнө кирип, бул күн Индия Республикасынын күнү деп белгиленет. 1967 жылдагы шайлоонун жыйынтыгында Индияга Ганди өлкөнүн премьер-министри болуп калат. 14 жеке ири банк мамлекеттештирилип, монополиялар жөнүндө мыйзам кабыл алынат. Көпчүлүк товарларды импорттоого мамлекет көзөмөл жүргүзөт. Индия өкмөтү ядролук жана космостук программаларды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, натыйжада 1975 жылы Советтик космодромдон Индиянын биринчи спутниги Арьябхата 1979 жылы космостук ракетасы учурулат. Индус мусулман кагылышууларынын натыйжасында 1984 жылы Индира Ганди сикх террорчулар тарабынан өлтүрүлөт. Анын ордуна премьер-министр болуп Индира Гандинин уулу Раджив Ганди шайланат. Раджив Гандинин өкмөтү инвестицияларды электрондук өнөр жайды өнүктүрүүгө тартып, ошол эле учурда чет элдик фирмалардын филиалдарын аштырууга, жаңы технологияларды киргизүүгө жетишет. Индия, АКШ, Япония, Германия сыяктуу өлкөлөр менен кызматташа баштаган. 80 жылдардын орто ченинен Түштүк Азия аймагында соода-экономикалык байланыштарды жөнгө салууга багытталган бир катар иш-чаралар жүргүзүлөт. 1991 жылы кезексиз өткөрүлгөн шайлоо кампаниясынын учурунда Раджив Ганди тамил террорчулар тарабынан өлтүрүлгөн. Конгресстин жаңы лидери Нарасимха Рао премьер-министр болуп калган. 2004 жылдан Индиянын премьер-министри Манмохан Сингх 21 кылымдын башында өткөрүлгөн ИДПнын көрсөткүчү боюнча Индия дүйнөдөгү экономикалык ири 4 державанын бири болгон. Индия, Кытай, Чыгыш жана Батыш Азия, Япония, АКШ өлкөлөрү менен кызматташтыгын өнүктүрүүдө. 1985 жылдын Түштүк Азия аймактык кызматташтык ассоциациясынын курамына кирген. Индия-Пакистан мамилелерин жөнгө салуу боюнча бир кыйла иштер жүргүзүлүүдө. 2005 жылдан ШКУга байкоочу катары катышат. Табиаты. Индия Индостан жарым аралынан Инди Ганг түздүгүнүн чыгыш бөлүгүн Сатлеж дарыясынан чыгышты карай, Гималай менен Кара Корумдун түштүк бөлүктөрүн, Бенгал булуңундагы жана Араб деңиздериндеги бир нече аралдар тобун камтыйт. Жээк сызыгынын узундугу 72 000 чарчы чакырым. Негизинен жапыз, кумдуу, лагуналуу булуң буйткалар аз. Жарым аралдын батыш жээгинин түштүк бөлүгү Малабар жээги,
чыгыш жээгинен администрациялык аймактык бөлүнүшү, бийиктиги 2698 метрге жеткен түштүк бөлүгү Корманбел жээги деп аталат. Өлкөнүн аймагынын 3/4 бөлүгү түздүктөр жана бөксө тоолор ээрейт. Индастанда дээрлик Декан бөксө тоосу. Ал чыгышты карай 900 метрден 300 метрге чейинки бийиктикте жапыздайт. Жеринин бети платосмал. Ал батышында жана чыгышында айрым жерлеринде Батыш Гат жана Чыгыш Гат тоолорунан өтөт. Алардын сырткы капталдары океанга тик түшөт. Индастандын түштүгүндө бийиктиги 2698 метрге жеткен супа сымал тоолор түндүк тарамында тоо этегиндеги зор ийилиште алювий тектеринен түзүлгөн Инд-Ганг түздүгү жайгашкан. Инд-Ганг түндүгүндө жер шарындагы эң бийик тоо система Гималай. Индиянын чегиндеги бийиктиги 8126 метрге чейин. Нанга Парбат чокусу 3 тепкич Сивилик, Кичи Гималай, Чоң Гималай болуп тик көтөрүлөт. Анын түндүгүндө Альп рельефти мөңгүлүү кара корум тоолору жайгашкан. Климаты субэкватордук Массондук түштүгүндө тропиктик аймак жайгашкан. Индиянын дыйканчылык үчүн өтө маанилүү болгон жайкы нымдуу муссон мезгилинде жаан-чачындын 70-90% жай. Кышы кургак жана салкын. Марттан майдын аягына чейин кургак жана ысык. Январдын орточо температурасы түндүгүндө 15 градустан түштүгүндө 27 градуска чейин, майда эң ысык 28-35 градуска чейин жетет. Бул өлкөнү өзгөчө ар тараптуу, уникалдуу, жаратылыш мүмкүнчүлүгү зор мамлекет деп айтууга болот. Анын тропикалык токойлорунан сиз башка эч бир жерден көрө элек өзгөчө өсүмдүктөрдү жана ар кыл жан жаныбарларды кезиктире аласыз. Индия дүйнөсүн бир нече чоң топко бөлүүгө болот. Мисалы, өлкөнүн аймагынан сиз кайталангыс өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн карап, таанып билсеңиз туура болот. Балким бул Индия дүйнөсүнүн табиятын, жаратылышын жана жан жаныбарларын, бүт планетадагы кездешкен жаратылыш, жан жаныбарлардын мында болушун айтып, бай мамлекет деп айтсак жарашат. Бул өлкөнүн аймагында 20 миңден ашуун ар кандай өсүмдүктөрдүн түрлөрү өсөт. Бул өлкө токойлорго өтө бай. Индия региондогу эркиндигин жарыялоодон кийин анын жаратылыш ресурстарын сактоо маселеси өзгөчө кескин жогорулады. Бул учурда өкмөт жигердүү сукат каналдарын жана жолдорду бойлото кеткен каналдардын жээгине өсүмдүктөрдү отургузуп, алдын алуу үчүн зарыл чараларды көрүп жатат.
Индия токойлорунда кызыл китепке кирген сейрек жаныбарлар, жырткычтар, чөп өсүмдүктөр менен азыктанган жаныбарлар, канаттуулар, кемирүүчүлөр жана майда жандыктар жашайт.